Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер, Кур'ан медиа каналына өтүлгөн Кур'ан алфе сабагына кош келиңиздер. Бүгүн биз Кур'ан алфе сабагынын 21 сабагын өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбызда биз кыргыз тилинде анын окшошу болгон, албетте бир аз айырмасы болгон бул ха тамгасын өтөбүз. Ха тамгасы. Негизинен кыргыз тилинде буга чейинки 20 сабакта айтып өткөндөй биз х тамгасын өткөнбүз. Албетте кыргыз тилинде х тамгасы деп айтылат. Бирок ошол бир аз окшоп кетет. Бирок бул тамганын айырмасы ха деп тунук чыгат. Тунук кысылып чыгат. Ха. Мына ушул сүрөттөн да байкасак болот. Х тамгасы 20 сабакта мына ушул өйдөрөөк чыккан болсо, ал эми ха тамгасы мына алкымдын ортосунан ха деп бир аз алкым кысылып тунук болуп чыгат. Ха ар-рахман деген сыяктуу ха тамгасы тунук чыгат. Бирок ошол х деп айтып албаш керекпиз. Жана ошондой эле негизи араб тилинде ха тамгасынын 3 түрү бар. Алкым эң ылдый жагынан чыга турган бул жеңил аба менен чыгат. Анын өйдөсүндө мына бүгүнкү өтө турган тамгабыз ха тунук кысылып чыгат. Ал эми буга чейинки өткөн 20 сабакта х деп жоон чыгат. Демек ха ошол ханын 3 түрү бар. Ошондуктан 3 тең түрүн бири-биринен ажыратып туура чыгарышка өзгөчө көңүл буруп машыгыш керекпиз. Ал эми бүгүнкү сабагыбызда мына ошонун бирөөсү болгон бул ха тамгасы. Ха тамгасы фатха менен ха, хи, ху. Ха, хи, ху. Хай. Бул сөз хай деп окулат экен. Хил. Хажы. Ажылык деген сөз өзү араб тилинде мына ушул хаджун деген сөздөн алынган. Хасан. Демек Хасан деген сөздө дагы ха тамгасы ушундайча айтылып, жана Хасан деген сөз өзү дагы ат дагы ушундай жазылат экен. Хасаб. Мухсин деп окулат экен бул сөз. Махшар. Минхар. Кийинки сөз минхар болду. Эми бул сөз башында мим тамгасы фатха менен махфал. Албетте сөздөр окуганда шашпай окуш керекпиз, бирок шашпай окуганда тамгалар махфал деп созулуп кетпеш керек. Ошо махфал деп созбостон окуйбуз. Ахсан. Имтахана. Мурдагы эле сөзгө окшош экен бул сөз. Ямтахину. Эми бул сөз башында хамза касра менен ихтамала деп окулду. Бул сөз да мурдагы сөзгө окшош эле яхтамилу. Истахсана. Yastahsinu.
Ястахсину. Бұл сөз ястахсину деп оқылды. Ханы оқып шығарып жатқанда ашығырақ шығарған жақсырақ болады. Мысалы, ихранжама. 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 Кейінгі сөз яхранжиму. Яхранжиму. Яхранжиму деп оқылды. Жана сабақтың башын айтып өткендей, ха тамғасы оқшаш 3 тамға бар. Ха, хо жана ха тамғалары. Әлем бұл мисалдар біз ха тамғасын хо тамғасы менен ажыратып шығаруының машығабыз. Екеуі жазылышында да оқшаш. Байқасаңыздар, хо тамғасы үстінде чекиті бар. Әлем ха ошол эле жазылыш болгону чекиті жоқ. Бирок ошол чекит менен дагы айырмаланып, анан чыгаруу жагынан да айырмаланат. Холку, холку, халку. Холку, халку. Мындай карасак, бир гана чекитте айырма бар, айтылышта көп деле айырма болбогондой сезилет. Бирок сөзгө келгенде, маанисине келгенде, холку бул бир жаратылыш деген маанилерди туйдурса, элем халку деген бул кыруу деген маани болот. Ошондуктан айырмасы аз гана бир аз эле бир чекитте эле айырма болгону менен, бирок араб тилинде маани жагын караганда өтө чоң айырмалар алып барат. Ошондуктан бир аз эле айырмасы бар экен деп биз кош көңүлдүк кылып койбош керекпиз. Холку, халку. Хотму, хотму, хатму. Хотму, хатму. Андан кийин архам, архам, архам. Архам, архам. Демек, хо бул жон башка тамга, ха бул ичке бирок башка тамга. Ошол экөөнүн бири-биринен хону хадан айырмалап туура чыгарганга өзгөчө машыгып, дагы бир кошумча көнүүлөрдү кылсак дагы жакшыраак болот. Аллах таалам бардыгыбызга тамгаларды өз ордунан чыгарып, Куранды туура окуп, тез арада Куран алфавитинен Куранга түшкөнгө мүмкүнчүлүк берсин.